Assalomu alaykum do'stlar, жалпыңыздардың кутмандуу кошубак кечиңиздер менен чындыгында жалпыңыздар көрдүңүздөр, жалпыңыздар күбө болдуңуздар. Саид Датсиевдин шедевралдуу голу күйөрмандардын кубанычына бөлө алды десек туура болот. Мына ошончо 13 миңден ашуун барган күйөрманды кандай десек, кубанычтуу таризде жүзүндөгү жылмаюу менен кайтарышына себепчи болгон Саид Датсиев, ошондой эле Бекназ Алмазбек уулу жана Маданов Рыскелди эмне үчүн чакырылган жок деген суроолорго дал ушул видеобузда жооп берүүгө аракет кылабыз. Сиз даяр болсоңуз анда акырындап менен баштай берели. Албетте алгач бүгүнкү болуп өткөн оюндар. Деги эле мына ошол 4 команда ортосундагы кубоктун алкагында достук беттештер болуп өттү. Бул оюндар жалпылай контролдук матч десек дагы туура болот. Ошол эле мисалы Бахрейн, Сирия, Оман, Кыргызстан ортосундагы беттештер жалпыңыздарды аз да болсо футболдон алыстап кетпестен футбол жаатында бири-бирибизге болгон ишенимдерди арттырууга дагы себепчи болду. Анткени биринчи Сирия менен болгон беттеште элдер азыраак келген болчу 10 миңдин тегерегинде. Андан кийин Оманга каршы беттеште бир аз көбөй баштадык. Ал эми бүгүн Бахрейнге каршы беттеште Дөлөн Өмүрзаков сезон толуп кетти. Чын айтам достор, 13 миңден ашуун күйөрман дал ушул оюнду көрүүгө барды жана 13 миңден ашуун күйөрманды чындыгында кубанычтуу таризде үйүнө кайтышына себепчи болгон албетте Саид Датсиев. Буга дагы акырындап токтолуп өтөбүз. Бул оюндун баштапкы мүнөттөрүндө бир аз коркуттуу бахрейниктер, анткени толук кандуу чабуулду бахрейниктер баштап беришти. Алгачкы 20 мүнөттүк дал ошол Бахрейн командасынын карамагында өттү. Буштамалар болду, кооптуу учурлар жаралды, дарбазага сокку uzatылды. Албетте ал соккулардын бирөөсүн Азирет Исманалиев чындыгында мыкты таризде кайтарып кетти. Өтө мыкты деңгээлдеги аткарылган сейв жаралды. Албетте бул сейв бүгүнкү күндө биздин дарбазабызды голсуз сактап кетүүгө жардам берди. Андан ары 25-мүнөттөн тарта биздин оюнчуларыбыз толук кандуу оюндун жүрүшүн көзөмөлгө алышты дагы акырындап оң жана сол чабуулдарды ишке салуу менен биргеликте чабуулга өтүп беришти. Бул жерде эми жалпы оюнчуларды мактап кетебиз. Анткени Сирияга каршы беттештегидей же болбосо Оманга каршы беттештегидей алсыз оюн тартуулашкан жок. Пастар дагы Кудайга шүгүр мыкты жетип барат. Ошол эле мисалы Мерктин кылган иштери чындыгында мыкты таризде оюндады. Бекпердиновдуку, Мырзахматовдун оюндогондор чындыгында жалпыбыздын көз жообузду албай койбойт. Мына ошол оюнчулар толук кандуу чабуулга чыгууга себепкер болуп беришти. Ал эми чабуулда Телекке каршы Кудурет Искендербеков өзү жалгыз болуп калып башында бир аз кыйналып кетти. Андан кийин экинчи бөлүмдө күйөрмандардын ушунчалык колдоосунун натыйжасында бизде оюнчарга кандайдыр бир деңгээлдеги кошумча күч иретинде бул нерсе ишке ашырылды. Тагыраагы 12-чи оюнчу, жардамчы оюнчу деген нерсе бүгүн ишке ашып берди. Дал ошол 13 миңден ашуун күйөрмандардын кыйкырыгы алга Кыргыз, эй же болсо ак терек, көк терек, Кыргызстанга гол керек, гол деген сыяктуу дем берүүчү сөздөр бүгүнкү күндө албетте футболчуларыбызды шыктандырды, голго болгон сезимталдуулугун ишке дагы да болсо жаратып берди жана албетте бул нерсеге дагы себепчи болуп берди. Биринчи бөлүм чындыгында эки тараптын дагы кооптуу жагдайлар менен эске калды. Ал эми экинчи бөлүмдө толук кандуу күтүлбөгөн жагдайлар орундалды. Ошол эле мисалы Кадыршаев Эмирхандын майданга түшкөнү менен алгач таң калдым, анткени кече жакында эле болуп өткөн 21-июлда Оманга каршы беттеште кызыл айып кагазын алып калган Эмирхан Кадыршаев бүгүнкү оюнда каярдан майданга түштү. Эмес регламентте кандай экенин билбедим, бирок эми биз көргөн регламент боюнча бир оюнду таштап өтүш керек болчу. Балким эгерде бул жөн гана достук беттеш оюндары десеп каярдан эле чыкса болот дей турган болсо, анда башка бир жагдай. Мен жеке билгеним ушул. Эгерде кимдир бирөө толук кандуу регламент боюнча маалыматы бар болсо, албетте бизде кабарлап койсоңуздар болот достор. Андан ары дагы улантып өтөлүм. 70-мүнөттөн тарта биздин оюнчуларыбыз толук кандуу алдыга жайгашты. Ал тургай дарбазачы дагы жарым бөлүккө чейин жетип келди десек туура болот. Ошол эле мисалы Датсиевке Браузманга жардам берүү иретинде бүгүнкү күндө дарбазачыбыз алдыга чыкты. Андан ары дагы акыркы мүнөттөрдө 90-мүнөт бүттү, андан ары 7 мүнөт кошулуп берилди жана жалпы күйөрмандар ордунан турган абалда оюнчуларыбызды колдоп беришти. Аягына чейин бул нерсени дем күчтүү сезген оюнчуларыбыз акыркы мүнөттөрдө Мерктердин жардамы менен стандарттабай ишке ашырылды. Андан кийин Датсиев өзүнө топту тууралап туруп, алыскы 9-дукка карай соккун узатты жана бум, натыйжа гол.
Бул гол киргенден көрдүңүздөр жалпыңызда Датсиев кереметтүү 9-ка гол жарат. Андан кийин Эркинбек Абдуллаев агайыбыздын дал ушул сөздөрү чындыгында жалпыбызды кубантты. Бул голдо мен деген Буффон ишке дагы, мен деген Куртуа, Тер Штеген болсун, кемиси болсо дагы кайтарып чыга алчу эмес эле. Андыктан бул голду болгону көрүп биз рахат алуубуз керек. Бул сөздөр менен Эркинбек Абдуллаев жалпылай оюнчуларды, шыктандырды, күйөрмандардын моокумуна кана турган гол экендигин дагы да болсо баса белгилеп кетти десек туура болот. Натыйжада дал ошол бир голдун натыйжасында биз бүгүнкү күндө жеңишти камсыздадык жана бул 4 мамлекеттер арасындагы кубокто экинчи орунду камсыздаган анткени Сирия командасы Оманды 2-0 эсебинде жеңип алды. Ал эми биз Оман менен упайларыбыз теңдешти. Бирок голдор жаатында биздики көбүрөөк болгондугуна байланыштуу биз экинчи орунду камсыздадык. Сирия 1-орун, Кыргызстан 2-орун, Оман 3-орун жана Бахрейн 4-орунду камсыздашты. Эми биз жалпылай сентябрь айын күтүп калабыз. Буюрса сентябрда Азия чемпионатында оюндар уланат. Ошол эле улуттук кураманын оюндары дагы бар. Андан кийин ушул жаштарыбыздын дагы оюндары бизди сентябрда күтүп алат. Антан жалпыңыздар бир айдан кийинки башталчу оюндарга даяр болуңуздар достор. Эми Бекназ менен Маданов кайрылабыз. Ооба. Бекназ менен Маданов ырыс келди. Бүгүнкү күндө дал ушул U23 оюнчарыбызга керектүү жигиттерден болчу. Ошол эле мисалы Бекназдын келбешине көптөгөн күйөрмандар жазып чыгышты. Жок дегенде Маданов Рыскелди келиш керек деген болчу. Анткени бул оюнчу толук кандуу алдыңкы бөлүктө жыйынтыктоочу сокуларды берет. Эгерде байкаган болсоңуздар, арткы бөлүктөн тагыраагы дарбазадан топту чыгарып, коргоочулар бири-бирин пасташып, алдыңкы бөлүккө чабуул бөлүгүн жеткизип берүү боюнча эч кандай көйгөй жаралган жок. Эң негизги көйгөй дал ошол чабуул бөлүгүндө дарбазага карай топту тебүү жаатында же болбосо дарбазага көбүрөөк сокку узатып гол жаралуу жагдайын көбөйтүү жаатында алсыздык жаралды. Ошол себептен эгерде балким Алмазбек уулу Бекназ менен Маданов Рыскелди болгондо таптакыр башкача нуктагы оюн көрүшүбүз мүмкүн эле. Эми булардын келбешине эмеси себеп болду деп айтышты. Мен акыркы чындыкка жакыныраак маалыматтарды карап чыктык. Анда Бекназ Алмазбек уулу толук кандуу ошол биз билебиз Украинада жүрөт азыркы учурда. Дал ошол Рух командасында ойноп атат. Рух командасы дагы азыркы учурда жаңы сезонго, жаңы этаптарга, жаңы күчтөргө, жаңы титандык беттештерге даярдануу максатында дал ошол оюнчуларды достук беттештери аркылуу оюнчуларды адаптация кылып атат. Албетте бул жерде Бекназ дагы бар. Өткөнкү мисалы 21-июлда да адашпасам Буковинага каршы беттеш болду. Анда Алмазбек уулу оюнга түштү. Оюнда Рух командасынын намысын коргоп берди. Бирок нөлөк эсебинде Буковинага жеңишти тарттырып жиберген болчу. Эми эртең мисалы 1 августта Полтавага каршы беттеш болот. Мына ушундай клубтар аралык деңгээлдеги оюндарда Бекназ дагы өзүнүн мыкты чеберчилигин көрсөткөн абалда толук кандуу эми негизги курамга кирүүгө аракеттениш керек. Мен жеке пикиримде бул жака келбешинин себеби дагы дал ошол достук беттештерди өзүнүн көрсөткөн абалда эми адаптация болуп жаңы сезондо жаңы күч менен Рух командасына дух берсе деген ниеттерибиз бар. Ал эми Рыскелди Маданов билесиздер жакында эле Алга клубунан Барс клубуна өттү. Анан дагы мыкты деңгээлдеги трансферлер орундады. Барс клубу анткени Барс клубу Кыргыз премьер-лигасындагы топ-5ке чыгып алган команда. Андыктан булар дагы чемпиондукка аракет кылып көрүшөт. Чемпиондук алдында келе жаткан Мурас Юнайтед менен артыңкы ошол 5-орунда турган команданын айырмачылыгы аз эле. 2-3 оюн чечип коет бул тагдырларда. Ошол себептен эми Барс клубу дагы толук кандуу адаптация кылуу үчүн анткени жакынкы арада эле бир топ оюнчуларды командага кошуп беришти. Албетте алардын арасында Рыскелди Маданов дагы бар. Ошол себептен Маданов Рыскелдини бүгүнкү күндө Барс клубу толук кандуу оюнчу менен биргеликте адаптация чөйрөсүн өтүү үчүн, адаптацияны кылуу үчүн жана өзүнүн командасына мыкты деңгээлде кошуп алуу үчүн дагы бул оюндарга жибербестен өзүнүн клубу менен алдыдагы чоңураак
ниеттерге максаттарга жетүүгө аракеттенишүүдө. Анткени ошол азыркы учурда тыныгуу учурунда Барс клубу дагы 2 жолдош беттеш өткөздү. Анда Кыргыз алтынга каршы беттеште 1-1 эсебинен жыйынтыкталды. Андан кийин Ошмууну 1-0 эсебинен жеңип, бүгүнкү күндөгү 2 жолдоштук беттешти жыйынтыктап беришти. Кыскасы мына ушундай. Бекназ Алмазбек уулу менен Маданов Рыскелдинин бүгүнкү күндөгү 4 мамлекеттер аралык оюндарда жолдоштук беттештерге чакырылбашынын себеби дагы дал ушул өздөрүнүн клубу менен жаңы клубтар менен жаңы сезонго, жаңы этаптарга, жаңы күчтөргө, жаңы титандык беттештерге даярдалуу максатында адаптациядан өтүү үчүн дагы бүгүнкү оюндарда катышкан жок жана чакырылган жок. Ошол себептен жалпыңыздар жаман көрбөңүздөр. Болгону мына ушул оюнчунун карьерасы бүгүнкү болгон жолдош беттештерден караганда маанилүүрөөк. Анткени мына ушул 2 жаш футболчубуз буюрса келечекте улуттук курама команданын дагы негизги өзөктүү оюнчуларынан болот деп ишенебиз. Дал ушундай достор, жыйынтыктай ушул менен жалпыңыздарга буюрса кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.